Кино бул адамдын кыялындагы ой чабытын көркөмдөп, окуянын таасын чагылдырып бере алуучу көркөм өнөр. Кино сен айтып түшүндүрө албаган татаал, бир керемет дүйнө. Ал адамдын тагдырын оң жана терс каарман кылып чагылдырат. Ачылбаган сырды, татаалдашкан тагдырды жана бактылуу турмушту айтып берет. Тыйындын эки тарабы болот дегендей, бир тарабы тасманы жараткан топ болсо, экинчи тарап аны сүйүп көргөн көрөрмандарга жык толуп келет. Демек кино дал ошол көрөрмандын талабына, табитине жараша болору айдан ачык. Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрөрмандар? Кайрадан сиздердин назарыңыздарда кино арт теле берүүсү. Анда биз дагы бир тасма тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биз дагы бир жаңы которулган көркөм тасманы кеп кылмакчыбыз. Ал Европадагы бийик Алп тоолорунун кучагында тартылган. Австрия мамлекети тарабынан 2016 жылы экрандаштырылып, Шамалдын бир туугандары деген ат менен жарык көргөн. Тасманы көрүп отуруп бийик тоолордон алынган керемет кадрлардын топтомуна суктанбай кое албайсың. Мынча бийик зоолордун арасындагы кадрларды көрүп отуруп, бул көркөм тасманы тартып жаткан топтун абдан опурталдуу, өмүргө коркунуч келтирүүчү кездер болсо керек деп ойлойсуң. Ооба, айтылгандай тасма тартуу учурунда чакан топ эмгек кылып, бир топ азапты көрүшкөн. Жаратылыштын чыныгы катаал шартын көрүү үчүн кимдир бирөө жаныбарлардын күнүмдүк жашоосуна көз жүгүртсө түшүнүктүү болот. Бул катаал учур жаратылышта бороон чапкындын жана 25 градус ысыктан кескин -0 градуска чейинки түшүп кетиши менен түшүндүрүлөт. Дал ушундай учурда жаныбарларга камкордук көрүү үчүн жолго чыгууга туура келет. Ал үчүн оор камераларды көтөрүп алып, узак убакыттарга чейин кооптуу жолдор аркылуу бийик тоо арасына чыгууга туура келет. Мындай опурталдуу жолдор сенин акыркы кадамың болуп калуусу мүмкүн. Ошол эле учурда жапайы жаныбарларга жакындоодо аларга көрүнбөй калуу эң маанилүү. Тасманы тартууда эң көп дегенде 3 кишиден 5 кишиге чейинки чакан топ болуусу керек. Чыгармачыл топ мындай учурда бири-бирине таянуу жана ишенүү абдан маанилүү. Ушундай кең мейкиндикте өзүмдүн жашоомду кесиптештериме ишеним көргөздүм. Im Sommer sind Steinschläge, Gewitter. Also wir haben ständig mit diesen Gefahren zu kämpfen. Биз көп учурда жаратылыштын жыл сайын кырсык болуп туруучу ачык жайларында болдук. Бул жайларда жаз жана кыш мезгилдеринде сел, кардын көчкүлөрү болот. Ал эми жай мезгилинде жарлардын кулашы менен бороон чапкын жүрүп турат. Бирок биз жаратылыштын ар кандай сыноосуна туруштук берүү менен жеңишке жетиштик. Als wie wenn man nie dort gewesen wäre. Адам буту баспаган жапайы жаратылыштын аймактары мен үчүн абдан маанилүү болду. Анткени ал аймактар өзүнүн укуралуулугу менен мени арбап алды. Албетте бул көп убакытты талап кылды. Ошондуктан жапайы жаратылышты тартып жүргөн оператор үчүн кылдаттык менен жакындашуу абдан маанилүү. Экстремалдуу шартта болуу менен сен өзүң ал жерде эч качан болуп көрбөгөндөй сезимде болууң керек. Кыскача айтканда, керектүү жерде туура багытта болуу зарыл. Оператор бир күн кечке асказоодо керектүү кадрды алуу үчүн убараланып жүрүп, чындыгында окуя кандай болгондугун аңдабай да калат. Ушундай кырдаалда жапайы жаратылышты тартып жүргөн операторду Олимпиадада алтын медаль жеңип алган адам менен салыштырууга мүмкүн болор эле. Өзгөчө сценарийди ойлоп таап, чындыкка жакындаштырган тасманын автору Отмар Пенкер операторлук кызматты да аркалап түйшүктү аябай эле тарткан. Өзүнө гана эмес, керемет тасманы жаратууда чыгармачыл топту сүйрөп, актерлорду жакшы эле кыйнаган. Бирок жыйынтыгы жаман болгон жок. Анткени башта тартылган сансыз көп баш адаштырган кадрлар тасманын жемиштүү болорун бир топ бүдөмүктөтүп койгон.
Жапайы жаратылыштагы кадрлар, жаныбарлардын алып жүрүүсү, кокусуна болуп кетүүчү кырсыктар тасмага чекит коймок. Окуя башка өңүткө бурулуп кетүүсүнө алар кандай да болбосун жол бербеши керек. Бул чакан топтун максаты жана бердиктүү талабы болгон. Дейинкиси тасма тартуу учурундагы түйшүктөр кандай болгондугун көргөн адам гана баа берет. Shattered glass left a broken heart. 1,000 miles and nowhere to start. But I won't let this pain deceive us and hide this feeling. I can't break this love between us. We'll survive through healing. Биздин чыгармачыл топ дагы дал ушул көркөм тасманы бекер жерден тандап алган жок. Анткени анын тарбиялык мааниси бар. Тасма коомчулукка табият менен тыгыз болууга, жаныбарларды сүйүүгө, аларды коргоого үндөйт. Тасма тартуу учуру кандай татаал болсо аны которуп элге алып чыгууда абдан татаал маселелердин бири. Анткени анда тилдик өзгөчөлүктөргө, көркөмдүктөргө басым жасалат. Нарын телевизинде азыр которма студиянын ачылышы болуп атат да. Көркөм тасмалар уже которула баштады. Бул жерден эми айта кетиш керек, кино режиссер убагында көркөм фильм, толук метраждуу көркөм фильм тарткан Токтосун Жакуповдун чоң эмгеги, бул өзү ушул Нарын телевизиосунун которма студиясына иш салган жигит, ошол азыр ушул ишти колго алып, азыр сериалдарды которуп даяр турат. Бир-эки көркөм фильм которулуп уже эфирге берилди. Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын котормо студиясы алгачкы жолу кыргыз тилине которулган француз тил сабагы көркөм тасмасын сунуш кылат. Шензами, нозалён забхансе, лалян хансес. Антарып койдуң. Мынаса. Жетишет уулум. Окууңдун кереги жок. Алып кетем. Үйгө барабыз. Билим бергени менен куруп кетсин. Экинчи которулуп бүткөн тасма бул Шамалдын бир туугандары деп аталат. Бул фильмди тандап алган себебибиз тарбиялык мааниси абдан чоң экен да. Бул жерде ошол эле жаратылыштын ажайып кооздугу чагылдырылат. Андан сырткары жан жаныбарларды сүйүүгө, ошолорду коргоого багытталган фильм экен да бул жерде. Эгер сен ага эркиндик бербесең, анда анын бул сезимдери биротоло өчөт. Анан ал бийик тоолорго кайта албай калат. Жана ал өзүн эркин эсептебейт. Сен ушуну каалап турасыңбы? Ошол кенедей баланын аркасы менен ошо бүркүттү, анын аркасынан ушу жаратылыш ошо кошуп кеткен да, чагылдырып. Анан эми бул фильмде буюрса эл сынына коюлган турат. Бул эми албетте канчалык деңгээлде жакшы которулуу, бул эми көргөн адамдар өзлөрү сын пикирлерин айтса керек. Ошол эми буюрса бул фильмдин аркасынан дагы көптөгөн пландарыбыз бар, көптөгөн фильмдерди которолу деген, үн коштоп ушу сериалдарды алып чыгалы деген ойлорубуз болуп атат. Эми ал буюрса Кудай буюрса ишке ашат болуш керек. Ошо мен үн кошто абдан деле татаал экен. Фильм чыкса эми баалаган кишилер өздөрү бааласа баалайт. Фильм чыкканда аны көрөбүз. Карма! Ай! Ой! Абый, тыңыраак болсоң? Интип отурсаң ачка каласың. Кап. Бул фильмде мен Келлер деген бир ачуулуу каармандын үнүн коштодум. Негизи ошол турмушта баласы менен атанын ортосундагы пикир келишпестик жерлери бар экен. Баласын урушкан жерлери,
Дал ушул мезгилде өзүм болсо жашоодо мындай ачуулуу деле эмесмин, бирок үн коштогондо ачуулуу болууга туура келет экен. Ошол жерлеринен кыйналдым. Бирок эми канчалык деңгээлде баягы үндү окшоштуруп коштой алдым, анын эл баалайт болуш керек. Менин анда кыйкырганым эсиңдеби? Ширеңке чагалыбы? Кана эми? Эй! Мени карап тур. Кинонун негизги мааниси ушул жаратылыш менен адамдын ортосундагы байланыш, ошол бүркүттү менен баланын ортосунда. Ошону багып, анан өз алдынча бөлүнүп калган бүркүттү кайра жаратылышка кой берип, экөөнүн ортосундагы достук десек дагы болот. Эми ошол эле учурда окуяда ошол бири-бирин түшүнүшпөстүк атасы менен баласынын ортосунда ушундай нерселер бар экен. Бирок акырында ушул бала менен атасы бир пикирге келген жери менен бүт өткөн. Ошого чейинки кездерде ушул ачуулуу адамдын үнүн коштош деле кыйын экен. Баягы көз өтүп кеткен нарын телекөрсөтүүнү түптөгөн Вадим Карпековдун атынын берилиши дагы бул символикалык нерсе болуп атат да. Анткени ошол адамдын атын унутпай, төгөлкө эстикке кала турган, эскере жүрө турган бир жакшы саамалык болуп атат. Анан ушул котормо студиясын эми ак жол каалаймын. Мына көрөрман, алдыңыздарда Баятадан тасма таржымалын, которуу түйшүктөрүн кеп кылдык. Азыр болсо жогоруда Баятадан кеп кылган Шамалдын бир туугандары аттуу көркөм тасманы коюп берели деп турабыз. Анда назарыңыздарды тасмага буралык.